Урматтуу айымдар, мырзалар, жалпы телекөрүүчүлөр, жалпы кыргызстандыктар. New TV шоу программасын улантабыз. Бардыңыздар, сынага жакына келиңиздер. Сөйтүнө келген мырза бизе Анвар, актер, постановщик. Дал ушул жаңы эле көргөн клипте дагы постановкасында койгон, өзү дагы катышкан. Дурай айттымбы? Кейбир моменттерин. Кейбир моменттерде. Анан кийин эми Анвар мырза боюнча көпчүлүк кыздар деле кызыгып жатса керек. Бул кайсыл красавчик болду экен депчи. Эми антип ойлоп калдым сиз дагы. Анвар Осмоналиев, актер, Асман алдындагы тасмасында башкы ролду жараткан эң башкысы эл аралык фестивалда мыкты мырзанын номинациясына ээ болгон. Кайсы жакта дебейсизерби? Индияда. Эми ушул боюнча сүйлөшүүгө туура келди болуш керек. Асман алдында кино тасма менин оюмча Кыргызстанда дагы аябай хит болгон кинолордун бири болгон. Анан кийин сиз ал жакта башкы ролду жараткансыз. Анан кийин Индияга кантип барып калдыңыздар? Кантип ушул номинацияга ээ болдуңуз? Асман алдында тасмасы бир аз кичине тааныштырып кетейин. 2014-2015 жылы тартылып, 2015 жылы апрель айында премьерасы болгон. Андан кийин Монреалда, Канадада өткөн Монреал кинофестивалда режиссер эң мыкты режиссердук дебют номинациясына ээ болгон. Индияда Бангалор шаарында өткөн кинофестивалда мыкты Азиянын тасмасы болгон. Якутия 3-эл аралык кинофестивалда катышып, ошол жакта мыкты актердук дебют номинациясына ээ болуп, андан кийин Лос-Анджелесте өткөн Азия өлкөлөрүнүн тасмасында гран-приге болгон жакында эле. Силердин эфирге да келип кеткенбиз ошол тууралуу. Анан Индияда болсо фестиваль Алтын үч бурчтук эл аралык кинофестиваль болгон. Ошондо биздин Асманды тасманы шайка чакыруу менен барып, Курман жандатка тасмасы биздин жана Асмандын тасма барып, ошондо Курман жандатка тасмасы калыстардын сыйлыгына ээ болгон. Асмандын тасмасына мага мыкты мырзанын ролун тапшырышкан. Мынакей. Аякка барганда өзгөчө. Элестет, мен мындай эле болгом, дудуктай эле болгом да Индияда. Эмне үчүн? Анткени мен индия тилин билбейм, англис тилин билбейм. Ал эми башка Якутия эл аралык кинофестивалдарга барганда, мисалы биздин казак борлоштор, же биздин тилибизди түшүнгөн Москвадан, Санкт-Петербургдан, же Украинадан келген конкурсанттар болгон да. А тиякта бүт эле Финляндиядан, Америкадан, Индиянын өзүнөн бир 22 тасма көрсөтүлгөн. 12 тасмадан, 12 мамлекеттен. Анан ошондо эң мындай сыяктагы тил билбеген мен болгом да. Мага мыкты мырзанын ролун тапшырып атса деле билген эмесмин эмнени алып атканымды. Мындай болгон, Cinema Kyrgyz бирдеме деп эле, Under Heaven the Actors Anwar Osmonaliyev десе эле мен чыгып эле, биздин тасмабызга бир сыйлык берди го, же мындай за участие деп коет, катышкан үчүн диплом берди го деп эле алып эле карасам, Анвар Осмоналиев бер жакка келип статуэткамды деле кармап атам. Ушу болду болбоду калыстар тобун сыйлыгы. Же оператор, же жакшы тасма, же режиссер алды болуш керек. Эле сүйүнүп атам, биздин тасмабыз чыгып, аты чыгып атат, анан тиги келип дудукта эле мени алып жүргөнүн сурасам. It's my present. Yes, please. Wow, десем эле тиги the best actor дейт анан. Интернет бар да. Best actor перевод кылсам лучший актер дейт. Анан эки жол сүйүнгөм да ошондочу. Сонун эми жалпы телевизор кызык калыш керек. Сиз ал жакта кандай ролду аткардыңыздар? Эми балким кээ бирлер көрбөй калды бул кино тасманы иши. Азыр биз аны кыскача трейлерин көрөлү. Анан кийин ушул боюнча сөзүбүздү улантабыз. Эч кайда алсабай туруңуздар. Буюрса кызыктуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Алсабай туруңуздар. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, түз эфирде New TV шоу программасы биз улантабыз дагы. Азыр эми бизде Анвар мырза оюндарыбыз бар. Бул кино тасманы бардык телекөрүүчүлөр деле көргөн экен. Бул жакта СМС билдирүүнү окуп жаттык. Келген сизге деле СМС билдирүү бар экен. Салам ишиңизге ийгилик. Ыймандуу экенсиз деген экен. Саулен Кызылкаядан жазган экенсизге. Мынакей кыздар башталды. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, сиз дагы четте калбай СМС билдирүү жазыңыздар. WhatsAppка бардыгы бекер 772 98 70 07 сандары бардыңыздар. Күтөбүз, жазыңыздар. Балким калып элек, балким кандайдыр бир өзүңүздүн оюңуздарды айтасызбы, ой пикир айтасызбы. Бунун бардыгы сизден көз каранды. Эми азыр актер болгондон кийин биз бардыгыбыз билебиз, актерлор көпчүлүк учурда мындай актерлук сырын эч кимге айтпайт да. Кантип мындай турган жерден образга кириш керек, кантип бир учурда күлүп жаткан адамды аткарып, бир учурда мындай кайга батып, ыйлешке же ичип кеткен бир адамды аткарып дегендей. Сиздин азыр ушул жерден кандай бир образды бир туруп аткарып кете аласыз? 3 образды. Кайгырып жаткан, күлүп жаткан, жылмаюу жана ичип кеткен. Ичип кеткен да. Ичип кеткен. Ичип кеткен обязательно. Макул, ичип кеткен эмес.
ичип кеткен Анвар Усмалиевди көрсөтүш үчүн стаж керек го дейм. Макул, азыр эмне эле көрсөтсөңүз болот, негизи образга кирип, актер болуп. Биринчи кайгырган, Кайгырган. Эмне кайгырсак? Бүгүн сиз зарплатаңызды албай калдыңыз, айлык маяныңызды. Ыйлап ушуну кыйкырып. Зарплатамды. Келиңиз анан мындабы, мен Мындай кылалы. Жок, зарплатамды сразу эле. Зарплатам көтөрүлбөй калды дегенден баштабай мен бухгалтер болоюн, Мен бухгалтер болоюн. Кет. Ошо жандашалык сизде. Мен сизге зарплатаңызды бербей койдум. Сиз анткени ушул жылы иштебей койдуңуз. Анвар, бүгүн зарплата жок. Неге? Сен ушул премияңан кезебиз, зарплатаң да кезебиз. Сен ушул иштегениң биздин компаниябызга бир дагы жардам тийген жок. Жардам тийип атпады кантип эле? Жок, Анвар, иштеген иштин дароо эле байкалат. Сеники ишиңдин жыйынтыгы да жок. Жок, туура түшүнгүлөчү, мен кредитим бар. Кредитти айтып билип атасыз. Сен эле мен кредитим бар, бала чакам бар. Мен жадагысы обедиме чыкпай калат атпайбы акчам? Обедти силерге бекер беребиз биз. Кийимди да бекер бердик. Анвар, жетишет болду. Сен биздин компаниябызга миллион деген ущерб алып келдиң. Анда кетейин. Эмнегедир окшошпай калды. Негизи образга киргенде бирок башкача болот, туурабы? Жок, негизи башкача, бирок азыр күлкүм келет эмнегедир. Ошо кредит эстеп кеткенде окшойт. Эми, жылмайып, кайгырып, жашоого кубанып жаткан Анвар. Көрбөдүңөрбү? Жок, негизинде актерлук чеберчиликке келгенде. Актерлук чеберчилик боюнча, ушундай кыйнайсыңар анан. Бирөө мен актер бол дептирби? Кеттик. Сүйүктүү достор, азыр кубанып жаткан Анвар Осмоналиевди көрөбүз. Жылмаябыз, Анвар. Кеттик. Мен жашоону сүйөм. Жыргагыла, ойногула, күлгүлө, кайгырбагыла. Жүзүңөрдөн жылмайып кетпесин. Мага окшоп жүрө бергиле, күлүп жайнап эле. Бирок сиздин ушул эле кино тасмалардан байкасак, эмнегедир азыр жылмай эле отурасыз. Бирок киного тартылып баштаганда эле кайгыга баткан, аябай бир кандайдыр бир 50 жылдык стажы бар бир актерду көрүп калабыз да. Кантип мына бат образга киресиз ушунчалык? Жок, образга бат кириш оңой эмес чынында. Негизи эле ар бир жумуштун оңою жок го дейм, баары кыйынчылык менен. Бирок канчалык кыйынчылык, канчалык неме болгон сайын ошонун үзүрү жакшы болот деп ойлойм. Жеңил желпи бат эле өтүп кеткен, ал ошо ойдон эле калат да, жеңил желпи. Умтулуп эле, билинбей эле. Ошондуктан ар бир съемканын башында бир жума, бери жагы дегенде эле бир жума, мисалы жаңы баштаган бизде актерлор бир жума же кээде болот бир кинонун башына аягына чейин эле өзүнүн образын тапканга кыйын болуп кетет да. Кыйын эле болот, ошон үчүн бир ай мурун даярданып, көптөгөн нерселерди өзүңдө ошо кыйынчылыктар болсо, сенин башыңан ошондой кыйынчылык өтпөсө да, ошого салыштырмалуу кыйынчылыктарды ошол убактагы жана ошондой эле эң негизгиси режиссер менен жана сен менен ойногон партнерлордо. Анан кийин биз билебиз эмичи актер десе мындай чыга калып эл астына балким ушул эле экранга жакшы көрүнө коюп ушундай эмеспи. Бирок негизи балким азыр актер болом дегенде телекөрүүчүлөр бар окшойт, ушул түз эфирди көрүп, мен да ушундай бир Анвардай бир актер болуп, Индиядан бир сыйлыктарды алып келсем дегендерчи. Кандай сапаттарга ие болуш керек? Бир 5 сапатын айтсак, актер кандай болуш керек? Биринчи эле биздин агайыбыз айткандай адамгерчилик болуш керек. Эмгек керек. Анткени 1% талант, 99% эмгек дейт. Эмгек. Анан өзүңдүн жумушуңа так. 3 болду. Көп окуш керек. Көп окуп, андан кийин мамиле аны айткам, адамгерчилик. Балким сүйлөө өзүңдү карашың керек. Өзүңдү алып жүргөндү билиш керек. Сахнада, элдин астында, маданияттуу иш-чараларга барасың. Бүгүнкү күндө эфирде мисалы. Ар бир жерде өзүңдүн ордуңду ала билип жүрүш керек. Анан кийин мен деле мисалы ушул актерлорду билебиз, баардыгыбыз белгилүү актерлорду тааныйбыз, балким Кыргызстанда, балким дүйнө жүзүндө. Анан кийин сизге жаккан кайсыл бир 3 актер бар? Ушул актерлорду күмөр тутасыз, ошолорго сиз окшошсуз, балким ошолордун образын аткарганга аракет кыласыз. Мен биринчиден аябай таң калган бул Джонни Депп болгон. Джонни Депп. Ар кандай окшошсуз. Смекаешь, да? Дегендер бар. Джек бар, капитан Джек бар, бей деген.
Леонардо Ди Каприонун эмгегине аябай таң берем. Жана ошондой эле эмгегинен чыгармачылыкта эмес, жана ошондой эле кайрымдуулуктарга, дүйнөлүк жаратылыш боюнча, мисалы жаратылыш жаныбарлар, азыркы убакта жок болуп аткан кызыл китептеги жаныбарларды коргоо үчүн ошолорго дагы кайрымдуулук кылып жакшы иш-чаралар өткөргөн үчүн аябай таң берем. Роберт Де Ниро мисалы, Аль Пачино. 4 болуп кетти, болду. 4 болуп кетти. Сергей Безруков, Хабенский. Бардын жакшы. Анвар Усмоналиев деген болот. Канча кино тасмага жана канча клипке сиз тартылдыңыз? Канча жалпылап айтканда канча кино? Жалпылап айтканда кинодон бир 4-5 го дейм. 4-5. 4-5. Клиптерден да 4-5. Ошо караңыздарчы. Бирок көпчүлүк актер болуш үчүн биз билгендей эле монолог билиш керек. Анан кийин эфирден чыгарып айткан монолог бүгүн айтып бербейсизби депчи. Ошондой бир кызыктуу, балким ыйлата турган. Эми кеч болуунан ыйлатпаш керек. Негизи кечинде ыйлаган болбойт. Ойлондурса болот, Ооба, кечкесин жоңганда күлдүрүп, жылмайтып же балким ойго салыш керек да. Кайсыл монологду айтсак азыр туура болот? Монолог аябай эле узун болуп кетет го дейм. Кыскачараак балким. Кыскачараак. Жолон Мамытов биздин белгилүү акын жазуучубуз. Ошонун ырсаптарын айтып берейин. Келиңиз. Ырсаптарынан болсун. Кандай кеч таштаганмын балалыкты. Кандай кеч каманганмын мен ырларга. Толтурам кантип оопсуз аралыкты, не шылты айтып барам ал жылдарга. Айланып өтүп жатат чиркин дүйнө, көзүмдөн тегеренип ала була, батырам кантип гана бул күндөрдү сыядай сыгып алып барагыма. Жеге чигип жетилгендерди күүлөп туруп, атабы чексиздикке. Мен башталамбы? Же ташталамбы капкараң өңкүргө оозун жапкан жарлар урап. Таң калып тым боло турсам, баратат толо пенде жол топурап. Чыгышкан бул чыгыштан тулпар минип бабалар, мүрзөлөрү жок алардын. Жүрөгүн кайгыларга тилип туруп ким ырдайт өткөн күнүн бабалардын. Дегендер бар. Мыкты. Сиздин негизи мимикаңыздан эле актер экени дароо эле билинет экен. Негизи мен балким мимикамды элдер көрсө айтып болуш керек, бул башкача адам экен депчи. Бирок сиздин мимикаңызды элдер бири караганда актер экен байкалат. Сиздин ушул көзүңүздүн кыймылдаткандары, бир учурда көзүңүз чоңоюп кайра кичирейип кеткени, анан бир учурда тура калып жылмайып койгонуңуз. Бул эмне, кайсы жактан? Бул билбейм, ал деле атайын айтып азыр монтип анан десем сулуу көрүнөм, же монтсам элдер дебейм деле. Бул балким ошол убакта, мисалы бизде дагы гримас деп коет. Бул өзүңдүн жүзүң менен ойногонду билиш керек деген да бар. Ага деген мисалы өзүңдүн күзүгү өтүрүп сүйлөгөн, өзүңдүн кемчиликтериңди байкап, ошол жөнүндө бирок кандай көптөн бери кылып электим негизи. Бирок бул ички дүйнө менен биздин сырткы келбетибиз, колдорубуз бирдей болуш керек да. Анвар мырза, биз билебиз, сиз ушул эле учурда театрда дагы эмгектенесиз. Анан кийин менде суроо пайда болду. Ушул кино менен театрдан, мисалы театрда иштегенде, кинодо тартылганда да кандай кыйынчылыктар бар? Жана экөөнү бириктирген эмне бар? Экөөнү бириктирген ой максат. Ой максат, Анткени ар бир чыгармада комедия болобу, трагедия болобу, драма да болобу, жанрлар көп да. Ошондо дагы жок дегенде бизде мисалы азыр элге эмнени айткыбыз келет деген да. Анткени бекеринен айтпайт да, боорукерлик дайым кыйынчылыкты жеңет, мисалы. Добро побеждает зло деп коет го. Биз ошо үлгү көрсөтөлү. Мисалы театрда 300 киши отурса, ошонун 10-нун жүрөгүнөн жакшы жака. Мисалы жаман образ берилсе дагы, ошондо ушундай жаман болгула эмес. Ушу жаман болгон кишинин акыры ушундай болот. Ушундай болбош керек. Боорукерлик, адамгерчилик негизи баардык ак нерсе жеңет деген адамга болгон бир өзүнүн жүрөгүбүздөн бир маданият жагынан андай эмес, мондай деп бурушуп эмес. Сахнадан, экрандан ушундай болот экен деген биз дагы ушуну элге айталы деген ой максатыбыз. Сонун. Анда эмесе, азыр сиздин сөзүңүздү бөлүп турайын. Биз азыр кыскача жарнамага кезек беребиз. Андан кийин улантабыз. Бизде оюндарыбыз бар. Оюндарыбыз буюрса ысык болот. Анвар мырзага чыдайбы, чыдабайбы баарыбыз көрөбүз. Жана мен оюмча жеке жашоосуна кызыккандар да көп болсо керек. Ал боюнча дагы бир нече мүнөттөн сүйлөшөбүз. Кыскача жарнама, эч кайда алсабай туруңуздар. Андан кийин улантабыз.
Негизи актер болуунун бардыгы оңой деп ойлойт экен. Биз азыр түз эфирден бардыгын көрөбүз. Негизи актер болууда эң алгач монологду жаттан билиш керек. Монологдун образына кирип, аны жакшы аткарган адам бул ошол актер болууга даяр деген сөз экен. Анвар мырза, азыр бизде оюнубуз бар. Ошол монологко байланыштуу. Буга чейин эми сизден монолог уктук. Бизде эми азыр сиз монологду угасыз. Мен айтпайм, бирок мен айтсам Элмар Гүлчүрдү болуш керек. Азыр биздин монолог жаңырат. Сиздин максатыңыз ошол монологду угуп көрөсүз, ага кимге тиешелүү экенин табышыңыз керек. Даярсызбы? Негизи, мен оюмча табат болушуңуз керек. Балким. Ким билет эми? Секирип кетсек болбойбу? Бул түз эфир. Ооба. Анда эмесе, сүйүктүү телегүрүүчүлөр, сиздер дагы жазып көрүңүздөр. Балким сиз жазган монологду айткан адам туура келиши мүмкүн. Балким Анвар мырзаныкы. Анда эмесе биз баштадык, кеттик. В те края, где я рос под кленом, где резвился на желтой траве, шлю привет воробьям и воронам и рыдающим ночь сове. Я кричу им, весенние дали птицы, милые, в синюю дрожь. Передайте, что я отскандалил. Я усталым таким не был. Сергей Есенин. Я усталым таким еще не был деген стих. Бирок ким окуп жатат? Сергей Безруков. Безруков. А балким башка? Жок. Безруков акыркы жолуңуз. Акыркы жол Сергей Безруков. А бирок тилекке каршы. Бул туура. Анвар мырза, куттуктайбыз. Негизи актерлор бири-бирин эми дароо эле билет да. Азыр кийинкиси бар. Бирок кубанганга азыр эрте. Кийинки монологду угабыз. Кийинки монолог кимге тиешелүү азыр бардыгыбыз жыйынтыгын чыгарабыз. Бизге кийинки монологду жаңырт берсе. Какими же словами молиться тут? Прости убийство мне? Нет, так нельзя. Я не вернул добычу, со мной все то, зачем я убивал. Моя корона, край и королева. За что прощать того, кто тверд в грехе? Там, наверху, там, в подлинности голой лежат деяния наши без прикрас. И мы должны на очной ставке... Айбай, ойлондуз го. Айбай, сиз дагы эмнегедир аткарайын деген ойлор болуп кетти. Хабенский болуш керек, Ким ушуну ким аткарды азыр учурда? Монологду ким окуду? Хабенский болуш керек. Эмне үчүн? Режиссер айтканчы. Балким ушул эле үнгө окшош башка актерлор аткарып көрдү. Сиздин оюңуз боюнча ким бар? Балким биздин телегөрүүчүлөр табат. Хабенскийди ойлоп атам. Бир королдун же чыгарманы толук жакшы билбей калдым чынында. Анткени балким анын которусун окуган эмесмин балким. Кыргызчасын окугандырмын, может, орусчасын окуган эмесмин. Анда эмесе. Хабенский болуш керек. Биз деле көпкө чейин ойлондук негизи. Айтырсакпы же айтпасакпы депчи. Бирок бул туура, бул Хабенский, ооба. Мына. Бизде бул оюндардын башталышы эле болчу. Азыр эми мынакей монологдон алсадык дагы. Азыр биз болсо ушулай учурда көптөгөн СМС билдирүү сиз тарапка өтө көп келди. Бирок анын кызыктууларына сиз тарапка узатайын. Салам Анвар, бүгүн кызымдын туулган күнү эле. Куттуктуу айтып коюңузчу. Аты Ясмина деген экен. Жакшы күн экен, жакшы күндө 2018-жылдын алгачкы күндөрүндө Ясминаны чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктайбыз. Мен эле эмес, жалпы биздин бүгүнкү күндө мен конокту чакырган жалпы биздин жамааттын атынан жана өзүмдүн атынан эң негизгиси Ясмина канча жашта экен болду экен? Мен оюмча 10 жаш, 8 жаш, 15 жаш. Бактылуу балалык каалайм. Эч качан кайгырбаган, ар дайым күлүп, жайнап, ата-энесин сүйүнткөн, кубанткан кыргызымдын ыймандуу кыздарынан болсун. Айтканыңыз келсин. Мен оюмча азыр сизди угуп алып аябай сүйүнүп калса керек. Эми, азыр биз оюндарды улантабыз, сүйүктүү телегөрүүчүлөр жана биздин келген мейман. Оюнга даярсызбы? Даярбыз. Биз билебиз эми, сизди биз аябай изилдеп чыктык. Кандай адамсыз, кандай актерсуз. Бирок бир гана Анвар мырза актер эмес экен. Футболист. Футболго дагы кызыгат экенсиз. Шыгыңыз бар окшойт. Бар. Аябай жакшы ойнойсуз.
4 жолу лучший бомбардир болгом. Мына сага. 2 жолу мыкты оюнчу, 1 жолу мыкты коргоочу, защитник болгом. Мына Дипломдор көп. Сонун. Азыр биз сүрөттөрдү чыгарып беребиз. Сиздин максатыңыз бул кайсыл белгилүү футболист экенин табышыңыз керек. А бирок биз ага чейин азыр бир музыкалык чыгарма, андан кийин улантабыз, буюрса оюн. Ага чейин мен карап алайын, силерден кайсы футболисттерге. Биз ага чейин айтпай турабыз эчтемкени. Кагаз менде. Музыкалык чыгарма, андан кийин улантабыз. Эч кайда алысабай туруңуздар. Изилдөөчүлөрдүн айтымы боюнча музыка даам татуу сезимдерин 60% күчтөнөр экен. Учурда тамактап жатсаңыздар, анда тамагыңыздар таттуу болсун. А биз улантабыз достор. Буга чейин эскерте кеткендей эле, азыр бизде футбол оюну башталат. Футболдо шартын түшүндүрдүм. Азыр бир белгилүү футболчуну сүрөтүн чыгарабыз. Сиздин максатыңыз кайсыл футболчу экенин табышыңыз керек. Менимче бардыгын эле таанып болушуңуз керек. Буйруса. Тааныйсыз? Урматтуу кесиптештер жана биздин телекөрүүчүлөр бизге алгачкы сүрөтү чыгарып берсе, бул кайсыл жылдыз? Азыр бардыгыбыз чогуу көрөбүз. Кичинекей кезинде сүрөтүн чыгарабыз биринчи. Кичинекей кезинде сүрөт, андан кийин сиздин максатыңыз кайсы жылдыз экенин табышыңыз керек. Кеттик. Бул кайсыл белгилүү жылдыз? Серхио Рамос. Эмне үчүн? Реал Мадридтин капитаны Серхио Рамос. Акыркы жолуңуз ошол. Ооба. Биздин телекөрүүчүлөрдө сизге жардам берүү укугу бар. Эгерде таба албай калсаңыз, телекөрүүчүлөр бизге чалып, же балки WhatsApp аркылуу жазсаңыздар болот. Бардыгын кабыл алууга даярбыз. Бул албетте Серхио Рамос. Мыкты. Сонун. 1-0. Просто мага окшош да бул. Сакалдар окшош экен. Сакалдарынан чачымды бияка уруп койсом мага окшош болот. Жакшы. Кийинки сүрөттө ким болду экенин азыр Анвар мырза жана сиз урматтуу телекөрүүчү табышыңыздар керек. Кеттик. Жардамдашкыла. Бул ким? Бети тоголок. Португалиянын кол защитниги Деко болуш керек. Деко. Балким башка, балким кыргызстандык бир футболчу. Жок, Деко. Менин Темирлан деген иним бар. Азыр Турцияда окуйт. Анан ушул Деко окшош да. Биз кичинекейден ошо Деко дейбиз. Биз да көпкө ойлондук, бирок Деко же Декабы бизге азыр туура жообун чыгарып берсин. Анда билсе сүрөтүн көрөбүз, кайсыл белгилүү футболчу экенин. Мына сиз айткандай эле туп-туура Деко, эң мыкты футболчу. Жана акыркы мүмкүнчүлүгүңүз бар табууга. Жана биздин телекөрүүчүлөрдүн дагы акыркы мүмкүнчүлүгү бизге акыркы сүрөтү чыгарып берсин азыр. Кайсыл жылдыз экенин баарыбыз чогуу аныктайбыз. Кеттик. Сизде эмес. Башка футболист. Ким бул? Бул жактан кантип тапсалат? Мойнун карап көрүш керек экен. Бизге дагы бир жол чыгарып берсе азыр. Бир аз аналитика жүрүш керек негизи. Мойнун карап көрүш керек экен. Бир футболкасын карасак, Барселона бир Реал. Бир Реал. Менин оюмча бул Лионель Месси эмес. Бой кичинекей экен бирок. Криштиану Роналдо эмес. Рональдиньо эмес. Зинедин Зидан да эмес, Луиш Фиго. Эмнеге? Анткени бул Луиш Фигону артынан каратып, бутусун коюп койсоң эле таанымакмын. Анткени мен шортасын коюп койсоң эле таанымакмын деп койсом. Анткени мен азыр Португалия менен Реал Мадриттин көрмөн, өзүм колдо болеть этем. Айылдын баары ойлойт, Криштиану Роналдо үчүнбү деп. Жок, мен 2000-жылы биринчи футбол. Мен атам да футбол жакшы ойногон. Молодежный составда Кыргызстандын молодежный жаштар курамында да ойногон. Анан мен ошо кичинекей кезимде акыл эс тутуп калганда ошо биринчи көргөн футболум Португалиянын эле. Чемпионат Европанын 2000-жылында. Ошондо Луиш Фигонун Португалия 2-0 утуп алды. Мына СМСтер келип атпайбы? Сиздин көрмандарыңыз сизге жардам берип жатат. Португалия ошондо 2-0 утулуп атып, Луиш Фиго оюнду өзүнө алып, 1 гол киргизип, анан 3-2 утуп кетти. Мына сага. Ошондо мен Португалияга ошондон баштап жан тартып калгам. Мен болсо Барселонамын. 3-0 биз аяп койдук силерди. Тамаша. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, биз болсо туура жоон чыгарып берсин. Андан кийин Анвар мырзанын кутурабы же башка футболчу көрөбүз. Мына Луиш Фиго, чын. Куттуктайбыз.
Туура. Негизи бирок бетин жаап койсо Мессиге деле окшош экен. Окшош. Ооба. Бирок Месси Реалда ойногон эмес да. Балким футболкасын кийип койгон. Роналдом кийип алган, Ооба, балким. Анда эмесе, ушул эле учурда көптөгөн нерсеңизге билдирүү келди. Кайсыл ролду жаратканды жакшы көрөсүз? Кайсыл ролду көпчүлүк учурда аткарганды жакшы көрөсүз? Жаман кармандуу же жакшы бир ыймандуу адамдын ролунбу? Терс каармандар жагат. Терс каармандар. Терс каармандар жагат. Аларды кантип аткарыш керек? Анткени терс каармандар кичине кыйын. Негизи ар бир роль эле оңой эмес, кыйын. Бирок терс каарман жакшы да. Мисалы, аны кантип аткарыш керек терс каарман? Жашоодо бирок андай деле терс каарман эмес экенсиз. Жакшы эле экенсиз, жылмайып жүрөсүз. Жашоодо менден жакшы киши жок, болбойсуң. Бирок актерлукка келгенде эле менден өткөн. Жок, чынында эле мындай болот атпайбы? Терс каарман кызыктуу да мен үчүн. Негизи оң каарман деле ойногон жакшы көрөм. Анткени баягы кыздар жакшы көрүп калат. Терс каармандар кыздарга жагат. Терс каармандарбы? Жагатпаш керек. Бекерден сизге СМС келген жок да. Ал мен тааныштарым да койсуң. Эми, терс каарманды, мисалы, балким сиз ушул учурда жана Америкада тоноочулар бар эмеспи? Грабительдерчи. Ошонун ролу жагабы же мындай бир бирөөнү алдап жүргөн же бирөөнүн сүйүүсүн талкалап кеткен кайсыл роль көбүрөөк жакын? Бирөөнү алдап сүйүүсүн талкалап кеткен. Бирөөнү алдап сүйүп, талкалап анан тоноп кеткен, Тоноп кеткен. Бирок сиздин образга азыр кирип көрбөйсүзбү? Кандай деп ойлойсуз? Азырбы? Талап, тоноп. Мынтип аябай образга кирип, танап, алдап аткан кезиңиз, бирөөнү сүйөйүн деп жатасыз, бирок ошону сүйүп, ошонун атасына тааныш болуп, анан анын үйүн алып, анан жумушуна кирип кетиш керек болуп атат. Инвалид болуш керек го анчын. Жок, андай эмес. Неден баштайлы? Биринчи кыздын жүрөгүнө чоксулгал. Алдап атасыз. Анткени бул жакта күлүштүн баары кызында да. Атасы угат, апасы угат. Күйөө баласы болсоң өтөт сага баары. Жалгыз кыз болуш керек анда. Эми келиңиз. Кыздар азыр сыналгыда көрүп жатат негизи. Алда берсеңиз болот чын эле. Прическаны оңдодук. Бир аз. Жой. Не ушундай эле алда бересизби? Унчукпай эле. Гипноз да. Гипноз? Жок, сүйлөш керек бул жерде. Сүйлөп. Негизи кыздарды сөз менен алдайт эмеспи? Балдарды курсак менен дегендей. Кеттик. Алданганды билбейм да. Негизи сүйүп калганда сүйлөлбөй каласың, ошону айтып көрсөтөм да. Сиздики негизи бандит болгону эле жакшы экен сизге. Колуңузга пистолет берип коюп. Ооба. Стоять, цена пал, лежать дегенби. Анан кийин жаңылыктарыңыздан эле бөлүшсөк, акыркы жолу сиздин Instagram баракчаңызга баш бакканда эле эмнегедир тоодон сүрөткө түшкөн сүрөттөрүңүз бар экен. Бул балким киного тартылып аткан процесспи же тартылайын деп аткан учурбу? Же тартып жаткан учурбу? Тоодон бул социальный ролик. Мөңгүлөр. Бизде аябай талкуу болду го. Мөңгүлөрдү талкалаш керек, мөңгүлөр жок калып атат деп. Биз ошондон четте калбай, мөңгүлөр биздин ала тообуздун мөңгүлөрү орунда эле болсун. Көрүктүү тообузду капкара кылып, булганып эмес, аны жок кылыш эмес. Биздин жаратылыштын кооздугун, жаратылышыбызды, ошол ичкен суубузду сактайлы деген социальный ролик тартылган. Жакында буюрса чыгат, ошол социальный роликте биз ошол тоодо жүргөнбүз барыбыз. Ошондон тартылган. Анан кийин эми кино боюнча балким жакында кино премьера көрөбүзбү, жаңы кино тасманы сиздин катышуңуз менен көрө алабызбы? Кайсыл кино менен буюрса кубанасыз? Буюрса 14-февралда. Мен өзүм жаман көрөм ушул майрамды. Мен каршыда болдум, ушул биздин тасма 14-февралда чыксын дегенде. Балким туура эле. Эми балким сүйүү керемет деген тасма чыгып буюрса 14-февралда. Анан май, июндардабы, же апрель, майлардабы жамгырдан кийин деген тасма чыгат. Ал дагы сүйүү. Ал жакта бир тууганчылык, адамды сатып кеткен. Аякта да сүйүү. Ал жакта дагы терс карман. Аякта да терс карман. Биринчи кино тасмада дагы терс карман. Сүйүү кереметте оң карманмын. Могу сүйүү кереметте байкушмун, таяк жейм, колум сынат, башым жарылат. Бирок анда дагы алдаганга жетишесиз. Ооба. Анда да алдайм. Ошон үчүн азыр сатпай атпайм, анткени ошол кинодокуларга окшошуп калса, анан
элдин баары ай баягы эле экен деп калбасын деп. Андан кийин буюрса жакында бир кино тасмага кетем. Ал дагы тоодон тартылат буюрса. Ал биздин Ак Илбирсти сактайлы деген жаңы проекттеги кыска метражды тасмалат. Жакынкы араларда убактылар чечилсе, кар жааса тоого кетебиз. Ошонун. Анан кийин эми кыздар деле, балким балдар деле буга чейин айтпадык белек. Эми сиздин жеке жашооңузга кайрылабыз депчи. Кайсы жактан колдоно болосуз жана үй бүлөсүз, үй бүлөңүз барбы? Ала Тоонун жердеген ак калпактуу кыргыздын уулумун, чүйдөн так секирген кулунумун. Сары багыштуу уурусунан чыккан кыргыз элинин атуулумун, кесибим боюнча актёрмун. Аты жөнүм Осмоналиев Анвар, ишеним сыйлыктанган Рыстык кыргызгалык бар. Ушундай. Дагы Ошо чүйдөн болом. Аламбедин районунда караштуу Байтек айыл өкмөтүнүн Баш Кара Суу деген айылдан болом. Бойдокмун. Үйдүн улуусумун. Неберелеримдин да улуусумун. Сулуусумун, акылдуусумун. Мына. Келген учурда эсимиз билдирип бар экен. Жаман өзүм мактап кеттим. Кийинки эсимиз билдирүүнү окуп атса болбойт экен Анвар мырза. Дима Биланга окшоп кетет экенсиз. Эгер ал клибине катыш деп чакырса, эмне кылмак элесиз деген экен. Дима Биланга окшоп кетсем, көбүнчө айтат Дима Биланга окшош кетет экенсиң деп. Мен айтам Дима Билан мага окшош деп. Биз кыргызбыз да. Бирок чын айтканда сиз ага окшошсуз, а? Тигилердин айтышынча. Алардыкы чын меники туура. Анан клипке тартылам десе. Канча төлөп берет экен дебекмин биринчи. Мына караңыздарчы, актерлор негизи канча төлөп берет? Канчагадан баштап чыгат элеңиз? Дима Билан эгерде $100 десе. Бир сменага $100 десе, самолетум жаткан жерим, тамак ашым бекер болсо макул болмоксуз. Жок, $200 денчи алып Билан да. Бирок мен билишимче сиз кыргыздардын эле көптөгөн ырчтарынын клиптерине катышкансыз. Анан кийин ошол учурда эми сизди мындай белгилүү катар актер болуп таанып калгандан кийин көчөдөн таанып сүрөткө түшкөндөр болобу мындай? Анвар мырза, сүрөткө чыкса болобу деп. Мындай болот. Мен сүрөткө көчөдөн эмес. Мисалы театрдан, тойдон, же бир ушундай показдарга барганда, премьераларга барганда чыкпашат, там көчөдөн монтип өтүшөт. Тааныйт, бирок көз менен кыз коет, а? Монтип таанып. Бир мындай сураны чайланайын 3-4 кадам кеткенден кийин сүйлөгүлөчү. Өтө өрүң менен. Можана актер. Кээ бирөө бар, жаман тааныйсыңбы дегендер бар, огуз элечи. Андан кийин макул. Келген кийинки эсимиз билдирем. Сиз чүкө ойноп көргөнсүзбү деген экен. Ойноп көргөм, чүкө ойногом. Мен чүкө чогутуп, ал убакта азыркыдай бизде спиннер, анан Sony деген Sega'лар бар болчу, Dendy'лер болчу, бирок бизге чүкө чогутуш бул өзүнчө искусство болчу да. Чүкөнү чогутуп, алган чүкөнү тазалап, аны боёп, тешкени да өзүнчө бир искусство, кыт куюп. Аны да тегиз куюш керек. Тегиз куюш керек. Трас куюп калса төлөп дайыма айкүр тургандай кылып коюш керек, куюш керек. Чүкө менен чоңойдук да биз. Чүкө менен чоңойдук, чигирик ойноп чоңойдук. Чүкөгө бирок аябай жакынсыз. Азыр деле ойносок, бирок чүкө жок эми негизичи. Азыр Анвар ким болду экен? Хан кимдер менен табакташат, хандар менен. Азыр үйгө барсамбы? Келген кийинки эсимиз билдирүү. Лига чемпионов ПСЖ менен Реал ойнойт. Ким утат деп оюңуз? Албетте ПСЖ эмес. Албетте балким ПСЖ. Жок, Реал көрөсүңөр. Реал утат. Буюрса анткени деген ПСЖнын составы жаңы чогулуп атат. Ал деген жакшы оюн көрсөтүп атат, чын деле мага жагып атат. Аябай болгондо дагы Неймар, Кавани деген Мбаппе бар. Жакшы оюн көрсөтүп атышат. Бирок буларга дагы эмдиги жылы Неймар Реалга өтүп кетпесе эле эмдиги жылы чемпион болушат. Менин оюмча, бирок ким билет, бул оюн топтогулук. Бирок мен Реалды ойлойм. Анткени Реал азыркы убакта Лига чемпионовдо Реал өзүн аябай жакшы көрсөтөт. Анан Реалга 3-чү жолу ирет катар менен алыш бул Реалдын биринчи максаты. Ошон үчүн Барселона утулуп, Ла Лигада көп күчүн коротпой атат да булар. Атайын бир аз утулуп туралы. Күч топту. Анткени травма алышат. Бир жылдар ушундай болгондо Реал мурунда утуп коймок. Бар бир оюнга эле күчүн кетире берип, Роналду травма алып, Карвахаль чыкпай калып, Кросс травма алып, Бейл мына да азыркыга чейин жүрөт.
Азыр эми Барселона көрөрмандар көрүп жатса айтса керек. Барселона чыкпайт. Өчүп салса керек биздин каналда. Эми, урматтуу телегөрүүчүлөр, бардыңыздар WhatsAppка жазыңыздар, күтөбүз 772 98 70 07 сандары. Эң жөнөкөй. Болгону өз ой пикириңизди, балким каалоо тилектер жазсаңыз болот. Анвар мырза жооп берүүгө даяр. Келген учурда кийинки смс билдирүү бар экен. Театрда жана кинодо роль жаратуунун айырмачылыктары кандай деген экен? Театрда жана кинодо роль жаратуу экөө эки башка аябай эле. Анткени театрда сен сахнадасың. Элдер деген алдында отурган эли бар. 500 адам отурат, 300 адам отурат, 100 адам. Ар бирин угуш керек, шыбырың ар бирин угуш керек. Жана сахнада мисалы элдин баары көрүш үчүн кичине мындай кененирээк кыймылдашың керек, кененирээк басышың керек. Кинодо болсо камера сен маңдайыңда Сүйлөй бересиң. Жеңил эмес кинодо деле тартылыш. Кыйын, анткени камера сенин маңдайыңа тартып турат. Сенин камерада көзүң көрүнөт. Ошон үчүн бул көздөн калп айтып атасыңбы, чын ойноп атасың баары көрүнүп турат. Анан камерада мисалы бул театр биринчи чыкканда. Театрдын эле жаңы системасы бул кино. Театр болбосо, театр эң башкысы да. Анан театрда дагы, театрдын да эмгеги чоң, кинонун да эмгеги чоң. Сизге көпчүлүк учурда кайсы жагат, театрбы же кинодо тартылганбы? Театрда го дейм го. Театрда. Анан кийин театрда мисалы эл арасына чыгып, ушундай бир ролду аткарыш керек да. Кандай сезимдер болот мына эл арасына чыгып, эй, Жамиля деп кыйкырып жаткан балким образдар болуп калса. Анан кийин ал жака кандай бир дем менен чыгыш керек, кантип даярданып чыгасыздар? Ошол спектакль чыгыш үчүн ага чейин бизде алдын ала даярдануулар болот. 1 ай, 2 ай, 3 ай репетициялар болот. Ар бир сахнаны, ар бир сөзүн, ар бир сенин жанындагы партнер деп коет. Партнерың менен, ошонун баарын режиссердун айткан ой менен бирге ошонун баарына даярданасың. Анан чыгып эле кыйкырып коюш, чыгып эле чуркап кетиш эмес. Ар бир сахнага чыккан, сахнага чейин эле артында эле, көшөгө артында эле сенин максатың болот. Ошол максатты. Анан кийин буга чейин айтпадыкпы? Балким театрда, балким кинодо сиз терс каарманды ойнойсуз депчи. Клиптерде дагы терс каарман аткарат экенсиз. Эсиңиздеби? Эсимде. Музаман тобунун клибиндеби? Ошол боюнча айта кетсеңиз, ошол клипке кантип тартып калдыңыз жана ошол клиптин образыңыз боюнча? Ал клипке мен негизи уккам, Музаман, мен досторум. Чыгармачылыкта ырчы досторум көп аябай. Анан алар кастинг кылып атканын уккам. Анан мага дагы бир өзүмдүн иш чарам боюнча мага да бир кыз керек болчу. Анан ошол мен дагы съемка кылам деп. Ошол жака мен дагы ошол кастингден кыздарды барып карап көрөйүн. Балким мен деп мага керектүү кыз ошол жактан табылат деп барсам эле мен кыз таппай, бирок мен аларга табылып калгам да. Анан дос балдарым өзүңөр ойноп бер. Өзүңөр тартып бер деп. Макул болуп. Анан бир четте айтып түшүндүргөндө Тынчтык Богучиев деген Бюстар Бешналеванын деканы, радио и телевидение кафедрасын. Ошо тике деп коебуз, тике айтып калды. Өзүң ойноп бербейсиң, сакалың, алба сакалыңды деп. Анан ары ойлондум, бери ойлондум, досторумдун ыры болсо. Ойлонгон деле жокмун, досторум ыры болуп атса, досторум ушинтип чыгармачылыкка жакшы иш кылып атса, эмнеге жок дешим керек, макул деп. Сонун. Эми менин оюмча ошого кезек берүүгө кезек келди окшойт. Сизге келип бересизге чоң рахмат. Биздин да убактыбыз кыскарып бара жатат. Анвар мырза, балким каалоо тилектер болсо, телегөрүүчүлөр назарыңыздарда. Айта кетсеңиз болот. Назарыңызда. Силерге рахмат биринчиден. Келип туруңуз. Эшик ачык. Мага рахмат силерге. Сизге рахмат. Анан жалпы элибиз менен, жалпы меймандар менен, достор менен, жердештерибиз менен, кыргыз эли менен ушундай баарлашып, кабарлашып, бир жакшы убакыттарды бөлүштүк деп ойлойм. Эл жерибизде тынччылык болсун, аманчылык болсун, апаларыбыз кайгырбасын, аталарыбызга кайрат дейли, жаштарыбызга ыйман, биздин кичинекей бөөк нерселерге бактылуу келечек. Анан жүзүдөн жылмаю кетпесин, ар дайым күлүп жайнап жүрүңүздөр. А бизде конокто болсо Анвар Усманалиев болду. Актер, постановщик жана мыкты ролдордун жаратуучусу Анвар мырза. Сизге чоң рахмат. Ийгиликтер болсун. Буюрса ушул 2018 жыл бир анда жакшы тарлап келсин. Иттей бат жүгүрүңүз.
жана шамдагай болуңуз. Жаңы ролдордон көрүп калалы сизди. Буюрса. Сүйүктүү телекөрүүчүлөр, айымдар жана мырзалар, биз ушу менен программабызды жыйынтыктайбыз. Биз менен болгон телекөрүүчүлөргө ыраазычылык билдиребиз. Буюрса, эмки эфирден көрүшкөнчө бар болуңуздар, аман болуңуздар. Мен Арсен Султанов, сак саламатта калыңыздар. Бир гана жакшылыктарда көрүшөлү.